300 аттың күчүн камтыган, өзгөчө идея жана дизайнда түзүлгөн 6 жылдык талыкпас мээнеттин аркасында 8 адамдын эмгеги менен Орто Азиядагы алгачкы Кыргызстандан чыккан суперкар. Аты Кунан Тайтору. Ал 3 жылдык жылкынын атынан коюлган. Ал эми бул жасалгада команданын 3-чү долбоору. Жаңы унаа жасап чыгуу автордун бала кезден берки кыялы болчу. Жаңы муунга бул болсо Тайтору бул Манастын эпосунун бир кичинекей үзүндүсү. Анан ошонун аркасы менен баягы жаңы муунга бир жакшы бир мисал катары, бир үлгү катары болсун деп, калсын деп, ошол максат менен аты жөн койгонбуз. Кунан Тайтору деп. Мисалы деми айта кетейин, эми барыңар деле билесиңер да. Дүйнө жүзүндө көбүнчөсү Америка болобу, Европа болобу, ар бир мамлекет өз унаасын чыгарар замат өзүнүн атын таандык да. Ошолор элге таандык. Аны ойлоп койдум, эмнеге бизде Кыргызстанга жасаганга жараша кыргызча кылсак болбойт депчи. Ошол бизге бир жакшы түрткү берди да. Эске салсак, негиздөөчүлөр буга чейин Lamborghini жана Карагер Тулпар унааларын жасашкан. Мында жаралган кыйынчылыктарга карабай жаңыча эксклюзивдүү кылып жасаган. Ылдамдыгы жагынан алдыда болуусун чагылдырып, Тайтору ысымын ыйгарышкан. Анткени Манас эпосунда Каныкейини Тайтору менен 600 аттуу озу өтөт. Бардыгы болсо бул нолдон жасалган, то есть бизден курулган, то есть продукциялар. Эч жактан биз сатып алган деле жокпуз. То есть конструкциясы, бардыгы углепластик, карбон, бүт эле дүйнө боюнча международный суперкарлар чогулткан автоунаалар менен биз жасадык. Учурда тест-драйвдан өтө элек жана тийиштүү документ алына элек. Анын үстүнө спорт унаа болгондуктан өлкө аймагындагы жолдордо жүрө албайт. Ошентсе да алгачкы марка болгондуктан келгендердин суктануусун арттырды. Биз сүрөбүз өзүбүздүн жигиттерибизди, кандай болсо суперкар болсо бир дүйнөлүк деңгээлге чыкса, бул баарыбыз мамлекетибиз үчүн, элибиз үчүн бир чоң мындай дем күч болот деп ойлойм. Башка азыр өсүп келаткан жаңы поколенияларга дагы бул мындай жаңы бир дем да. Анткени болсо ушул биринчи жолу болуп атат. Көптөгөн конструкторлор бар, биз билебиз. Тилекке каршы көп колдообуз жогунан болсо чет элге чыгып, мындай айтканда тиричиликтин артынан колоп жүрөт. Ошондуктан болсо бул аябай жакшы проект деп ойлойбуз. Аталган унаанын бет ачары шаңдуу өттү. Ага ырчы, бийчилер тартылып, шоу программа менен коштолду. Тарыхый ачылышка күбө болгондордун маанайлары жогору. Өзгөчө дизайны менен албетте эсте кала турган машина экен. Буга чейинкиси дагы аябай жакшы болгон. Дүйнөлүк деңгээлдеги нерсе болуп атат. Мындай жаңылык бизде канча жылдан бери боло элек. Жана ошондой эле эксклюзив мындай жок. Кунан Тайтору коммерциялык максатта чыгарылган эмес. Бул амбициялуу долбоор. Кыялдан реалдуулукка дейт иштеп чыгуучу Медер Койлубаев. Эми алдыда муну менен чектелип калбастан, дагыда өнүгүп, креативдүү иштерди жасоого демилге күч. Асылбек Байэлиев, Элдер Анарбеков, ЛТР, Бишкек.